Мондай коллектор, труба, шлангалар көрүнбөгөндөй кылып жасаганымды көрсөтөйүн. Решеткаларды заказ бердим да, анын четтерин мондай уголоктор менен бекиттик дагы. Полду салып атканда плинтусун биротуга чаптай кеткенбиз. Ушундай болот деп элестеткем да. Мына бунубуз даяр болду. Коюп бүттүм. Ичине окшошпой калыптыр да. Жакшы эле түшүндүрүп бергем балдаргачы. Монда эки молдуң турат, бирөө чоңураак, бирөө кичинерээк депчи. Улар ошо чоңураагын жасашыптыр да кичинекейин калтырып коюптур. Эмнеге мияка мына молдуң чаптайм, могу окшош болсун деп. Бирок о молдуң чаптаганда маяктары тешиктер калат атпайбы. Ушу боюнча калтырайын десең, кичине окшошпой калат да. Ичин болсо мындай кылып туруп, мындай угольник менен муну керек болсо ачып койсоң, бери ачып чыгарсаң болот да. Баягы кичинекей балдар асылып бер көздө тартып ийбесин деген эле ойда. Үстүнөн жөн коюп коебуз, бери көздөй кетпейт. Чогултуп бүтүрдүм окшойт. Бул коллекторлорду кандай сонун жабылып калды билинбей. Могулар жасап атканда баягы золотой ставкалар ашып калганда кичинечи, ошолорду алып мияка чаптап салдым. Окшошураак болсун депчи. Негизи көзгө жагымдуу кылып жасаш керек да, жоксо эртең бүрсүгүнө деп атып көз көрүнүп калат да ошо боюнча калды.